Рахмат, кийинки сөз Айжигитов Султанбай Абдрашидовичке берилет. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мына 30 жылдын ичинде эволюциянын алкагында анда мандатный болуп, анан кийин партийный болуп, анан кайра мандатный, кайра партийный болуп жатып, эволюциянын негизинде 21 жылы эң жакшы сайлоо системасын түздүк эле. Бул жанагы смешанный аралаш. Значит, бул жанагы партийный системанын эң негизги кемчилигини жок кылганда, партийный коррупцияны жок кылды. Анан кийин тизмесиге карабай ким доош көп алса, ошол келип атты. Бул өтө адилеттүү нерсе да. Экинчи жагы жанагы партийный системанын эмеси, жанагы жергиликтүү шайлоочулар конкретный кимге кайрылышын билбей калган, ошол жагынан жойду да 36 округтерге аднамандады. Бул жагынан да. Анан кийин дагы эгер жакшы жагын ала турган болсок, мына аялдар квотасы дагы. Аялдар квотасыга да аябай жакшы болчу да. Мисалы биздин мына азыркы мен бывший фракциямда 2 аял депутатыбыз бар, бирөө 425 голосу менен, экинчи 811 голосу менен. Понимаете? Жакшы система үчүн өттү да булар. Эмесин булар мандатты не то что эмесини, жытыны да сезбейт эле булар. Ошондуктан бул жагыдан жакшы. Эмеге эгер азыр бул система, азыркы система өтө турган болсок, 30 жылга артка кетебиз. 30 жылга артка кетебиз. Ошондуктан ушул системаны калтырыш керек. Эми дагы бир эле нерсе да, бул жанагы депутаттардын деңгээли ошол округтун деңгээлиге эле түшүп калат да. Ошол округтун эле проблемалары менен болуп калат. Республика боюнча эч кандай көз караш болбой калат. А партийный системада, азыркы системада округтор дагы алынып аткан. Еще бүт барды республиканы партиялар бириктирип турган. Ошондуктан бул жагынан бузулуп атат. Ошондуктан азыркы эмеңер разделяй властвуй деп туруп эле бийликке жакшы эмени мындай бардыгын бөлүп чачып башкарган оңой боло турган системага алып келип атасыңар. Ошондуктан мен силерге просто 30 жылдыктын практикасын мындай анализин алгым келет да. Ар дайым ар 5 жылда 3 жылдан кийин, ошон үчүн 3 жыл 4 жылдан кийин именно шайлоо системасына өзгөртүү киргизгени бул бийликтин бузулганынын белгиси болуп турган да, постоянный ошондой. Азыр эми мына азыр 4 жыл өткөндөн кийин кайра ушул жакшы өздөрү адилеттүү системаны түзгөнү өздөрү өзгөртүп атканы бул эмне деген? Бул бийликтин бузулганынын белгисиби же биз инициатива көтөрүп бийликти бузуп атабызбы? Ошондуктан менин сунушум, урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар, азыркы системаны калтырыш керек. Biz eğer azırkı sistemini kalktırmasak 30 жылга артка кетебиз. Biz demokratiyadan артка кетебиz. Diktaturaga kelip kalabız. Çok rahmat.